Нарын шаарында атышуудан бир киши каза болду. Маалыматты облустук ички иштер башкармалыгы тастыктады. Билдирүүгө караганда окуя бүгүн кечинде саат 20:00 менен 21:00 ортосунда болгон. Алдын ала маалымат боюнча каза болгон адам криминалдык чөйрөдө жүргөн киши экени айтылууда. Укук коргоо органдары толук маалымат кийинчерээк берилерин кошумчалады. Булак Спутник KG. Анжелика Жумабеков баштаган медиктерге рахмат айтты. Ырчынын ооруканадагы сүрөтү. Жол кырсыгына кабылган ырчы Анжелика Кайратова Сабырбек Жумабеков баштаган дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирип, ооруканадагы балдакчанын сүрөтүн чыгарды. Пост Instagram баракчасында жарыяланды. Мага Айлинге жана айымага операцияны Кудайдын жардамы менен элибиздин сыймыгы травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору профессор академик ортопед Сабырбек Жумабеков өзү жасады. Жалпы реанимация бөлүмүндөгү докторлорго, борбордун жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биринчи жолу бутума тургузушуп, балдак менен бастырышты. Жаңы төрөлгөндөй башым айланып, араң кадамдарды жасадым деген ырчы. Анжелика кыздары тууралуу кененирээк маалыматты кийинчерээк жазаарын айткан. Буюрса чоң кыйынчылыктар артта калды. Эки кызымды карап, улуусун операцияга даярдап берген жеке клиникага ыраазычылык. Элиманын омурткаларында жаракалар бар. Айлиндин эки бутуна тең операция жасалгандыктан 2 ай турганга болбойт. Бирок үй шартында дарыланууга чыгышты. Айымканын буттарында, колдорунда жылыш болууда. Мойнундагы 5-чи омурткасын калыбына келтирүүгө бардык күчүн жумшаган Сабырбек Жумабековго рахмат деген ырчы. Анжелика бир жумадан кийин үйүнө чыгаарын айтып, келечекте оорукана боюнча жакшы пландары бар экенин кошумчалаган. Буга чейин ортопед Сабырбек Жумабеков дагы анын абалы тууралуу маалымат берген. Булак Спутник KG. Көзү ачыкмын деп адамдарды алдап жүргөн аял кармалды. Кечээ 6 февралда Жайыл районунда башка адамды ийри суммадагы акчага алдап кетүүгө шектелип издөөдө жүргөн аял кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 1978 жылы туулган аял кармалды. Жайыл районунун тургуну 2019 жылдын март айынын башында Жарнамадан көзү ачыктын байланыш телефондорун көрүп, ага байланышкан. Кармалган аял арыздануучунун бардык көйгөйүн угуп, анын алсыздыгынан пайдаланып алдап 340 000 рубль жана $100 алып из жашырып кеткен. Жабырлануучу милицияга арыз жазган. Бул окуя боюнча жазык кодексинин 204-беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталып, шектүү аялга издөө жарыяланган. Ал кармалгандан кийин Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынып, анын дагы башка кылмыштарга тиешеси бар же жок экендиги боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Белгилеп кетүүчү жагдай кылмышка шектелип кармалган аял буга чейин ийимдин алдын алуу боюнча атайын каттоосунда баңгизат боюнча уюшкан кылмыштуу топторго мүчө катары турганы маалым болгон. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери улантылууда. Булак Назар News KG. Анжелика 2 ай балдак менен басат. Кыздар менен жол кырсыгына кабылган ырчы Анжелика 2 айга чейин балдак менен жүрөт. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору академик Сабырбек Жумабеков жергиликтүү басылмаларга билдирди. Анжеликанын бел омурткасы, балтыр сөөгүнө 2 апта мурда операция жасалган. Бүгүнкү күндө абалы жакшы. Азыр басканга уруксаат бердик. Сөөгүтөрү калыбына келгенче 2 айга чейин балдак менен басат. Ал эми кичүү кызынын 2 санына операция жасалган. Абалы канааттандырарлык болуп үйүнө чыгарылды. Улуу кызы буга чейин жеке менчик ооруканада жаткан. Ал биздин ооруканага которулуп 5 февралда моюн омурткасына операция жасалды. Анын моюну сынып, жүлүнү кысылып, бир буту менен бир колу иштебей калыптыр. Бүгүн абалы менен тааныштым. Жакшы, деди Жумабеков. Ырчы жана анын кызы 1 аптадан кийин ооруканадан чыгарылышы мүмкүн. Булак Элдик Медиа. Михаил Саакашвили Садыр Жапаровго эр жүрөк деген баа берди. Белгилүү грузин реформатору жана 2004-2013 жылдардагы президенти Михаил Саакашвили кайсыл бир белгилүү медиага маек куруп, Кыргызстан жана анын президенти Садыр Жапаров тууралуу өз оюн билдирген. Төмөндө анын маегинен кыскача өзүндүнү сунуштайбыз. Мен жаңы бийликке, азыркы президентке ийгилик каалайм, себеби ал абдан кызыктуу инсан. Албетте, эр жүрөк инсан, өз эркиндигин, өмүрүн тобокелге салып мекенине кайтып келди. Адилетсиз камалып, кыйынчылыктарды башынан кечирди. Өз принциптери, эли, өлкөсү
үчүн күрөш эмне экенин жакшы түшүнөт. Менин пикиримде азыр улуттук жарашуу зарыл. Бардык күчтөр менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн түзүү үчүн мен алардын ордунда болсом кең эле бир мунапыс жарыяламакмын. Экинчиден, мүмкүнчүлүктөр терезеси тез эле жабылып калаарын эстен чыгарбаш зарыл. Жаңы бийлик эски советтик бюрократиялык структурадан, атка минерлердин жем жеген акырына айланган системадан, мамлекеттик аппараттын феодалдык түзүлүшүнөн арылууга тийиш. Бул үчүн аларда кеминде 6 айдан 1 жылга чейин гана убакыт бар. Ишеним кредити 6 ай десе болобу? Мен парламенттик шайлоого көз салып аттым. Элдин өнөктүккө катышуусу өзгөчө, Бишкекте төмөн болду. Жалпы эл абдан активдүү болгону менен азырынча четкен байкоо салып турат. Ошол адамдарды өз тарабына тартып, эң башынан эле эффективдүү кадам жасап, анан мунун бардыгын туруктуу саясатка айлантуу зарыл. Жөн эле популисттик кадамдар менен эмес, бирок чыныгы реформалар абдан популярдуу болот. Популизм деген сөз туура эмес деп ойлойм. Аны эч нерсени өзгөртпөө үчүн пайдаланышат. Бийлик популярдуу чечимдерди кабыл алып, бюрократияга сокку уруп, элдин, бизнестин түйшүгөн салыктардын жүгүн жеңилдетип, коррупциялык кландарды ооздуктап, эл тарабында экенин көргөзсө, финансылык, интеллектуалдык хаб концепциясын ишке ашырса, ошондо Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Орусиядан акча Кыргызстанга агылып турат. Ошондо абдан бай өлкө боло аласыңар деген. Булак Fox Media.